суу кодексин билесиз 3 жылдан бери биз даярдап, бышыктап, комитеттен талкуулап, мына эми экинчи окуудан карап атабыз. Бул өтө буга биз маанилүү, терең көңүл буруп кабыл албасак, себеби бул өтө биздин келечекке чоң таасирин тийип калат. Азыр дүйнө жүзү боюнча глобалдык билесиз, абанын жылышы, суулардын тартылышы бул келечекте чоң бир бизге, Кыргызстанга да, дүйнө жүзүнө дагы бул таасирин тийгизет. Ошондуктан кодекстин негизги кабыл алынышы бул биздеги суу ресурстарын туура пайдалануу, аларды иретке келтирүү жана бардык ушул сиздерге ачып берген министрликтин алдында билесиз, жер астында сууну бердик, жер үстүндөгү сууну, таза суунун баарын берип, саясатын сиздер кылып, иреттеп, туура пайдалануу максаты болчу. Жаныбек Калканович, мен мурда да айтканмын, ушул суу кодексин биз кабыл алсак, дүйнө жүзүндө мировой суу боюнча мыйзамдарда сууну керектешүүлөр акы төлөйт деген норма бар да. Демек, сууну керектешүүлөргө биз мына жалпы Кыргызстан эли суу керек деп атабыз, Айыл Чабада керек деп атабыз. Ошондой эле биздин суу агып кеткен кошуналар да керектешүүлөр болуп эсептелет. Ошол бул суу кодекс кабыл алсак, сиздер ошолордун нормасын бекитип бере аласыздарбы? Кошуналар менен сүйлөшүп, сууну бекитип аткан жок да, ага да биздин каражат кетип атат. Биз сууну сактап атабыз. Ушул кодексти кабыл алып бергенден кийин ошол менен сүйлөшкөнгө сиздерге мүмкүнчүлүк болобу? Ушул боюнча айтып берсеңиз, нормалар камтылдыбы? Себеби биз тоонун башындабыз, суунун ээси бизбиз. Биз сууну жетишкенден кийин кичине болсо да биз акы алыш керек. Ушул боюнча айтсаңыз. Бул жерде сиз да туура айтып атасыз. Биз суу башында да айтабыз, постоянно өзүбүздө суу бизден кетип атат деп атабыз. Бирок ошол сууга акы алуу боюнча бул эми эл аралык маселелер жана конвенциялар менен ар түрлүү ушундай тиги келишимдер менен түзүлгөн болот. Бул жөнүндө да биздин өзүбүздүн саясатыбызда бар. Муну бирок мындай шашпай ойлонуу менен азыр карап атабыз да, бирок ойдо бар булардын баары. Бирок конвенциянын негизинде бардык келишимдердин негизи баягы алардын сроктору бар, ошолордун баарына карашыбыз керек. Рахмат, мен мыйзамды колдойм. Анан жана биз айтып аттык, мурдакы АВП, СОВПны жоюп, азыр иреттеп баарын бир суу жабасына бердик. Азыркы таза суу чыгарган жерлерде, кээ бир жерлерде ошол суунун өзүнүн наркы акталбай атат. Наркын актабайт, элдер төлөгөн акча. Ошон үчүн ал жерде тариф бир кылсаңыздар болбой калат экен. Республикада ар кандай тариф, ар кандай. Себеби кээ бирки алыс жерлерде менен шаарга жакын жерлердин тарифтери ар кандай. Ошон үчүн индивидуальный тариф коюп берсеңиздер, элдер сууну төлөгөнгө даяр. Ошол сууну чыгарган насостун, суу чыгарган таза суунун механизмдерин алды караган кишилердин айлык акысы жана өзүн актагандай кылып берсеңиздер, суу ошондо көпкө чыдайт да. Ошон үчүн ушул кодекстин негизи кабылганысы ушул, алганын себеби ушул. Ошондуктан тактап бул жөнүндө дагы бышта бир жолу мыйзамды кабыл алып берсек, мен муну колдойм.